Саламатсыздарбы? Бул деген Аскат Жетигендин Усал деген ырына разбор гитара менен ойнолушу. Жана айта кетсем, бул ыр өзү полный бара менен ойнолот. Эми бир эки аккорд бар, жөнөкөй аккорддор. Бирок негизи бул бара менен ойнолот. Эгер бара басканды билбесеңиздер, үйрөнүңүздөр. Бара менен жакшыраак болот деп ойлойм. О, YouTube жактарда бар болуш керек, жана жөнөкөй аккорддор менен ойногондор, бирок аяга каподастр керек жана тональный өзүңө оңдошуң керек. Ошон үчүн муну бара менен ойногон эле туура деп ойлойм. Жана жакшыраак да болот. Биринчи аккорд. Баштай берели. Биринчи аккорд бизде деген 4-чү латтан бары, 2-чи кыл, 3-чү, 4-чү кыл, анан 3-чү кыл. Бул биринчи аккордубуз. Ушу менен ыр башталат ушундай. Биринчи аккорд. Экинчи аккорд бул 2-чи латтан бары, 4-чү кыл, 3-чү кыл, 2-чи кыл. Экинчи аккордубуз бул. Андан кийин кадимкидей эле И аккорду, АМ аккорду. Уже бул 5-чи, 4-чү, 5-чи кыл аккорддор болот. Жана кийинки аккорд бул мындай аккорд, аттарын билбейм чын айтайын. 2-чи лат, 5-чи кыл, 4-чү кыл. Жана кийинки аккорд бул деген 6-чы лат. Буяктан 6-чы латтан 5-чи кылды басасыздар. 4-чү кыл, 3-чү кыл, анан 2-чи кыл. Бул жерден деген 1-чи кылды ойнойсуздар могу. Ойногонго аракет кылыңыздар да. Деген сыяктуудай. Анан акыркы аккордубуз бул деген 4-чү латтан бары, 5-чи кыл, 4-чү кыл жана 3-чү кыл. Бул куплеттер ушул аккорддор менен ойнолот. Биринчи, экинчи куплет. Азыр кайсырынан кайсы строчкалар кетет экенин көрсөтө кетейин. Биринчи строчка жанакы сен болдуң жүрөгүмдүн дүрсүл соккон күчтүн ыргагы. Сен болдуң жүрөгүмдүн дүрсүл соккон күчтүн ыргагы. Сен болдуң көңүлүмдүн мындан толук чаканыр. Ушундай эле ойнолот бардыгы эле. Экинчи куплетте эле, биринчи куплетте эле ушу менен ойнолот. Жана акыркы жагында эки сөз, акыркы сөзүн эки жолу айтылып атпайбы? Ошол жерден аккордду мындай коесуздар жанакы сагындырып көздөрүңдөн жанып турган жаңгадар нурлары. Сагындырып көздөрүңдөн жанып турган жаңгадар нурлары. Мына о жерден жанакы мояк менен бүтүрүп атпайбызбы бизчи? Ырдычы, акыркы текстин. Эми деген жанакы кайталаганда сен болдуң жок. Акыркы жерин кайталаганда сагындырып көздөрүңдөн жанып турган жаңгадар нурлары деп биринчи куплетти бияк менен бүтүрөсүздөр. Түшүнүктүү болдуго деп ойлойм, бирок эгер түшүнбөсөңүздөр жазып кеткиле. Экинчи куплет деле ошентип ойнолот. Эгерде ушул моментке чейин көрсөңүздөр, ушул жерден токтогонго совет берем да, анткени ушул жерде жакшылап үйрөнүп, колуңарды уже автоматикага келтиргенге жеткизгенден кийин анан уже припевине жана акыркы куплетине өтсөңүздөр болот. Ошондо сиз өзүңүзгө эле оңой болот. Эми бойду айта кетсем, бой деген кантипкидей эле шестерка. Ылдый, ылдый, өйдө, өйдө, ылдый. Болду. Ылдый, ылдый, өйдө, өйдө, ылдый. Шестерка менен эле ойносоңуздар болот. Четверка менен эле ойносоңуздар болот эгер эме тональностуна келтирсеңиздер. Ошо. Жана припевке өтөлү. Припев деген ошол эле аккорддорго колдонулат, бирок порядогу башкача болуп калат. Припевдин башталышы бул 2-чи латтан бары, 5-чи, 4-чү кылдар. Бул припевдин башталышы. Өзүңдү деген жери бар го, ошол жерден баштайсыздар. Андан кийин 2-чи аккорду бул 4-чү латтан бары, 5-чи кыл, 4-чү кыл жана 3-чү кылды басасыздар. Бул уже 2-чи строчкага кетет бул менен. Жанакы чой атпайбы?
ырдычы. Ошол чоюлуп могу 3 аккордко чейин жетесиздер. Могу биринчи аккорд, бул экинчи аккорд, анан бул үчүнчү аккорд. Припевде өзү 4 аккорд бар. Могу аккорд, бул аккорд, жана бул аккорд, жана бул аккорд. Припев ошо менен бүтөт болду. Жана строчкаларын койдуруп кетейин жана. Өзүңдү негди өзүңсүз түндөр өтөт, өзүңдөгүн кусалыктан соккон жүрөк, бар дүйнөмдү дүрүп өтөт, ай дүрүп өтөт, ай дүрүп өтөт, өзүңдү негди. Түшүнүңүздөр деп ойлойм. Үнгө көңүл бурбай эле коюңуздар. Мен өзүм деле билем үнүм жок экенин. Так, эми 3-чү куплет. 3-чү куплетте 2 аккорд кошулат жаңы, могу IM'дин ордуна, E'нин ордуна жана IM'дин ордуна. Кайсы аккорддор? Бул F аккорду жана биринчи лад баре, 4-нчү кыл, 3-чү кыл, 2-нчи кыл, 3-чү ладтан. Ошо 2 аккорд кошулат. F, анан могу аккорд. Болду, кошулган ошол. Бири гана бир лад жыласыздар. Тиги биринчи куплеттен караганда бир лад жыласыздар. Могу жериме ойноп атып беле? Биринчи куплетти. Эми деген ошо эме бир лад жыласыздар маяка. Маякка ойнойсуңар. Маяка жыласыздар да. Анан ошентип 3-чү куплетти ырдайсыңар. Бир аз үнүңөрдү көтөрөсүңөр. Өйдөрөөк болуш үчүн. Ошо бир көрсөтө кетейин. Аккорддор ошол эле. Просто жанакы 2 аккорд кошулат жанакы E'нин анан IM'дин ордуна. Жана мен көрсөтө кеткен 2 аккорд кошулат ушунун ордуна. Ал жерден припев бүттү. Припев бүткөндөн кийин 3-чү куплетке барганда жыласыздар өйдө. Күндөр өтөр, айлар өтөр, мезгил да кетер, дайнын таптырбай. Мен болсо сүйөм сени сенден күдөр үзбөймүн. Мына ушундай эле. 3-чү куплет. Бир эле ладка жыласыздар, анан могу 2 аккорд кошулат. F, жана сбивкалары, добавкалары жанакы бойго украшать эткенге ал уже со временем келет болуш керек. Чертип үйрөнгөндөн кийин, ушуларды досконально билгенден кийин өзүңөр уже кошуп, өзүңөр уже кооздоп баштайсыңар бул ыры менен. Жанакы могу сбивкаларды. Дегендерди жанакы аккорддордон бир кылдарды алып койгондорду, могуларды аны өзүңөр убакыт менен өзү келет алар. Ошо бир нерсе түшүнүксүз болуп калса жаза кетиңиздер, мен түшүндүрүп кетей алам. Жана астына мен номеримди таштай кетейин. Бир нерсе керек болуп калса же башка ырларды разбор кылыш керек болуп калса, ошол жактан жазып турсаңыздар болот.